Салам достор. Бүгүн интервью той жылдызы менен 3-чү чыгарылыш. Бүгүн бизде конокто өзгөчө таланттуу байкебиз. Тойдо өзгөчө кызмат кылат. Кыргыз элинин жакшылыгында талыкпастан кызмат кылган байкебиз. Өзгөчө үнү менен ал ким десеңиздер, Урмат Борченов. Ассалам алейкум байке. Уалейкум ассалам. Кош келипсиз. Рахмат, чоң рахмат. Эң алгач эле Кандайсыздар? ыраазычылык билдиребиз. Бизди бир сөзүбүздү четке какпастан бүгүнкү эфирибизге конок болуп келип отурганыңызга кош келипсиз. Убагында келдим. Убагында келип отурганыңызга. Бүгүн байке бизде эфир көбүнчө той тууралуу болмокчу. Андыктан эң алгач эле суроо сизге, ушул той алып барып жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Эң алгачкы тоюңуз кайсы жылдары болду эле? Той алып барыш керек деп көп жыл жүрдүм. Баштаган оор болду. Элдин үмүтүн актай калсак эмне болот деп. Анан жалпы алганда бир 8 жыл болду окшойт. Мында активдүү түрдө алып барганыма бир 4-4 жыл кетип атат окшойт. Абдан жакшы. Анан ушул тойдогу сиздин өзгөчөлүк, башка таамадалардан айырмаланып эмне өзгөчөлүк бар сизде? Өзүңүздүн оюңуз. Өзгөчөлүктөрдөн биз дайым контентке көп басым жасайм мен негизи эле. Тойдо өзгөчө уникалдуу бир жакшы нерсе болсо. Биз радиодо, телевидениеде иштеген үчүн тойдогу убакытты эфирге теңейм да. Эфирде кызыктуу нерселер болуш керек. Болбогон нерселер баягы тажатма тосттор же тажатма оюндар же кайталанган нерселер болбош керек. Бул тойдо мен жаңылык бир кызыктуу бир 2-3 мүнөт жок дегенде уникалдуу нерсе, башка бир дегеле бир тойдон көрбөй турган нерсе жасай алсам, анда ошол тойдо иштедим деп эсептейм. Эгерде мисалы үчүн эми биздики кандай 5-6 саат убакыт той, 2 жаштын аты эле өзгөрөт. Бишкекте болобу, Караколдо болобу же Баткенде болобу 1000 деген тойлор бул бир эле нерсе да. Толугу менен бир нерсе, эч өзгөрбөйт. Канча жылдан бери биздин акыркы 15-20 жылдын ичинде мындай түптөлдүү болуш керек сценарий, структура. 2 жаштын аты өзгөрөт, той ээсинин аты өзгөрөт, калганы ошол менен ошол. Ошондуктан биз бир жерде турабыз да. Мен ошол нерселерин кичине алыстыраак болсок деп, кичине мындай бир нерсени уникалдуу нерсе кошо алсам, анда өзүмдү бактылуу сезем. Ошол. Ал эми чындыгында эгер сыр болбосо, азыркы айтып өткөн ошол кыргыздын тойлоруна өзгөчөлүк киргизиш үчүн эмнеден башташ керек? Ал кимден мындай ким себепчи болуш керек ал нерсени баштап? Той ээси талап кылыш керек тамададан. Себеп дегенде биз мисалы үчүн бир носки алып атабыз да. Бир носки алып атабыз мисалы үчүн 100 сомго да. 100 сомго алдык носкини, колдондук. Анан кайра эле ошол тескерип тура эмес эми бул үлгүнү пример окшошпой калды. Мисалы үчүн бир костюм алып атабыз да. Бир костюм алып атабыз. Биз 5000 сом, 10000 сомго алдык дейли костюмду. Ошондой эле костюмду кайра эле сен албайсың да. Өңүн башкачараак кыласың. Ошон үчүн кызыктуураак кылышың керек, мисалы. Жаңыланышың керек. Той ээси талапты бийигирээк коюш керек. Тамаданын гонорары азыркы учурда оңой эмес, жеңил эмес. Эми ар кандай тамадалар бар, ар кандай гонорарлар бар, бирок көп акча төлөгөн соң талап да ошончолук жогору болуш керек да. Мисалы үчүн бир тамаданы үйлөнүү үлпөт тоюңда алып бардың, кайра эле ошол акчаны сумманы бересиң, кайра эле ошол музыкасы менен, кайра эле ошол сөздөрү менен сенин бешик тоюңду же тушо тоюңду алып барбаш керек. Ал киши толугу менен жаңы сценарий түзүп келиши керек. Тамадага талап жогору болуш керек. Азыр текстикерисинче тамада өзүнчө эле жылдыз болуп кетти да. Мен айткандай болот, кула 5 ырчы чакырасыңар, 3 бийчи болот, бүттү. Так, успокойтесь деп. Кичине биз тамадага кичине көбүрөөк көңүл буруп атабыз да. Талапты күчтүүрөөк коюш керек. Сиздин оюңуз боюнча демек азыркы учурда көбүнчө тамадалар көп нерсеге издениш керек. Албетте, тамада өзүнө өзү талап коюш керек. Эгер ошончо жоопкерчилик, ошол жоопкерчиликти сезе билиш керек. Бул жөн эле акча табуу жолу эмес. Тамада бул маданияттын алып жүрүүчүсү,
бир көп адамга таасир эте турган киши, демек биз агаларга тамадага талапты жогору коюшубуз керек да. Той ээси катары, мисалы үчүн мен той өткөрүп атсам, акча берип атам, демек ошого жараша талап кылышым керек да. Биздин кең пейилелибиз бала берет, макул деп кое беребиз да, ал андай жарабайт. Биз ошону менен тескерисинче тамада ушундай боло берет турбайбы деп, мисалы үчүн тойго кечигип келген тамадалар болот. Менде дагы ушундай учурлар болгон, эми ал тилекке каршы менин колумда эмес учурлар да болгон. А кээ биркилер мындай целенаправленно, мындай кадыресе көрүнүш катары кабыл алышат да, ну шашпай, 5те барам, 5ке чакырылган болсо 7те башталат, мен шашпай бир 6:30 барып калам деген тамадалар бар да. Ушундай мамиле кылышат да жумушкачы. Бул профессияга адашып келип алган адамдар. Тамадалык жумушка акча үчүн келбеш керек. Тамадалык жумушка дагы мындай акчадан бийигирээк болгон бир максаттары болуш керек да адамдын көпүрөгүндө. Абдан жакшы. Эң сонун, урматтуу достор, азыр бизде конокто биздин эң жакшы көргөн байкебиз Урмат Борченов. Байкебиздин анда азыркы кезекте алып барган тойлорунан бир үзүндү көрүп алалы, андан соң улантабыз. Койчу, көрсөтпөй эле каланы. Мен өзүм уялып кетем жаман көрө албайм билейин. Кеттик андан ары. Мынакей эң сонун Урмат Борченов байкебиздин дагы тойлорун алып барганын үзүндүсүн көрдүк. Эми байке кийинки суроо мындай болсун. Сиз ушул көп жерлерге чыгып жүрөсүз. Казакстанда форумдарга барып жүрөсүз. Негизи биздин билишибиз боюнча ушул Казакстанда негизи эле чет жерлерде ушул тойдук иш-чараларга же башка иш-чараларга атайын уюштуруучулар бар. Ошол нерсени Кыргызстанга киргизсе кандай болот сиздин оюңуз боюнча? Агенттиктер биз мындай болуп атат да. Билбейм, биздин көрөрмандарыбыз тойду берген, тойго кызыккан адамдар да. Азыркы сиздин сурооңуз дагы абдан өтө маанилүү, кызыктуу суроо. Агенттиктер, уюштуруучулар, организаторлор бизде тилекке каршы жокко эсе, же профессионалдуу деңгээлде уюштура билген адамдар жокко эсе. Кайсы бир кыздар болушу мүмкүн, бир өзүнүн тойун уюштуруп алып эле, өзүн эксперт сезген бир канча агенттиктер бар. Алар тойдун маанисин, тойдун сценарийин деги эле түшүнүшпөйт. Бирок ортомчу болуп уюштурушумуш этип агенттик болушу мүмкүн. Бишкекте ошондой, бизде деги эле мындай агенттик, ошондой уюштуруучу, свадебный организатор деп өзүн атаганы менен ошол нерсеге жооп берген адамдар жок. Тилекке каршы. Эгер болсо, албетте жакшы болмок. Албетте жакшы болмок, эгерде мындай өзүнүн ишин жакшы билген мыкты организаторлор болсо, анда жакшы болмок. Себеп дегенде бул индустрия, бул ивент тармак өнүгүүгө, жаңылыкка муктаж. Жалгыз азыр болсо алып баруучу ошол уюштуруучу болуп кетти да, алып баруучу тире уюштуруучу. Анан кийин тилекке каршы акча болгон жерде, акча көп болгон жерде чалчактамай, көп кетмей, адамды сынаган келсе, байлык бер, бийлик бер дейт. Бизде кичине ошол мен кээ бир тамадаларга гана тиешелүү болуш керек. Ошол нерсени айтып атам да. Кичине жылдыз болуп кетишти да. Ошол нерсени бир аз мындай алкым, бир аз аппетит дегендерди мындай тыйып, анан кийин өзүнө талапты көбүрөөк койсо, адамдар жакшы болот бизде. Агенттик болсун, бирок иш билги, кесипкөй агенттик болсо, уюштуруучулар болсо, анда болсо жакшы. Абдан жакшы. Эми кийинки суроо мындай болсун, ушуга бир ачык жооп берсеңиз сураган элек сизден. Сизде ошол Кыргызстанда сиздин купулуңузга толгон
3 тамадан атын атап өтсөңүз. Максат Тынаев, Эркин Раскулбеков, үчүнчүсү ким эле? Үчүнчүсүн билбейм азырынча. Мен деп койсо. Жок, үчүнчүсү бар негизи. Үчүнчүсүн билбейм. Үчүнчүсү бар, мындай чечилелик. Чечилелик, топ 2 бар менде. Анан ушул тойдогу сизге жакпаган нерселер. Кыргыздын тоюндагы сизге жакпаган нерселер. Кыргыздын тоюнда мага жакпаган нерселер негизи абдан көп. Таң калыштуу, бирок биз тойду иштеп атабыз, жумушубузду абдан жакшы көрөбүз, бирок ошол эле маалда тажаткан нерселер көп. Бул ошол эле шаблон, той ээсинин негизги маанайы көп жага бербейт. Максат бир аз башкача да. Мисалы үчүн биздин агаларыбыз айтат, тойдун мааниси бул бата деп. Ооба, албетте бата, бирок 5-6 саатты кызыктуу түрдө толтуруу, баягы эле тосттордон куралган той бул 5-6 саат убакытты менин оюмча өлтүрүүгө барабар да. Мисалы үчүн 5-6 сааттагы тойдо убакыт коротуп, адам отургусу деле келбейт. Ал YouTube'да дагы бир жакшы видео көрүшү мүмкүн, 5-6 саатын да кызыктуураак өткөрүшү мүмкүн да. Ошончо акчасын коротуп келе атат да адам. Демек ошол жерден эргип алып кетиш керек. Биз күнүнкүсүн күнүгө кайра эртең 2015 кандай эмне мода болсо, азыр 2025 жылдар аралыгында эч нерсе өзгөргөн жок. Ошо ойдон баягы эле ырчылар, баягы эле тамадалар, баягы эле сөздөр, баягы эле оюндар. Бул нерсе мага жакпайт. Окшош нерселер мага мени тажатты, элди дагы тажатты да негизи. Бирок ошол эле маалда ошондой ачык болуш керек, эксперименттерге, кызыктуу, көңүлдүү жана албетте мындай эсте каларлык, мындай уникалдуу иш-чараларды уюштурса болот. Бирок ал үчүн эң башкысы той ээси даяр болуш керек. Той ээси ошону талап кылыш керек. Биздикилер кичине эл эмне дейт деген сөздөн бизди коргон да, өнүктүргөн да, ошол эле маалда бизди өнүктүрбөй бир жерде кармап турган дагы ушул түшүнүк да. Жок, койчу, макул мурункудай боло берсин. Ушундай да. Абдан жакшы, абдан жакшы. Азыркы кезектеги чакан жарнамага берели, андан соң улантмак. Аны эмесе андан ары уланталы. Азыркы кезекте урмат байке бат суроолор деп аталат. Бул суроолордун ичинде сизге тандоо берилген. Эки нерсени айтабыз, ошонун бирөөсүн гана сиз тандашыңыз керек. Анда алгач кеттик, той же эфир? Эфир. Эфир. Сизге тойдо сизди той ээлери үнүңүзгө карап тандайбы же жүзүңүзгө карап тандайбы? Көбүрөөк күнүбүзгө. Үнүңүзгө. YouTube же КТРК? YouTube. Фит же джип? Фит. Токмок же Бишкек? Бишкек. Бишкек. Көбүнчө костюм кийесизби же спорттук кийимдер кийесизби? Аралаш. Костюм. Костюм көбүрөөк. Костюм көбүрөөк букат го немей. Көбүрөөк букат. Айрыкча күзүндө көбүрөөк болот. Машина менен жүрүү же жөө көбүнчө жүрөсүзбү? Азыр машина менен жүрөм, бирок жөө жүргөн жагат. Негизи жөө жүргөн. Сейил жүргөн жагат. Албетте жакшы. Той алып баруу же тойдо алып баруу же конок болуп отуруу? Бизде жана үчөө жетпей калат атпайбы? Ошон үчүн ал экөө дайыма эле бир жерде боло бербейт да, ошон үчүн алып баруу. Абдан жакшы, абдан жакшы. Ошону менен бат суроолор бүттү. Абдан Рахмат. Бизде ушундай кыскача. Эми урмат байке, кийинки суроо мындай болсун. Сиздин эң алгачкы ставкаңыз жана ошондой эле азыркы учурдагы ставкаңыз канча? Эгер сыр болбосо ачык жооп берсеңиз жакшы болмок. Мен эч нерсе жашырбайм. Ставка биринчи тойдо биз өнөктөшүм экөөбүз алып барганбыз. 4000 сомго чыкканбыз. 2000 сом алгам. Биринчи мындай платный заказ. Бесплатный заказ эми азыркыга чейин деле бар. Жардам бериш керек. Рахмат. Рахмат той бар. Андан тышкары кайрымдуулук иш-чаралар бар.
биз активдүү түрдө колдойм. Анан кийин улам берген сайын Кудай берет да, негизи ошондой принципте, ошондой түшүнүктөгү адаммын. Анан кийин примерный ставка деп айтса болобу, айтпаса болобу билбейм, болжол менен. Бирок көбүнчө азыркы учурда деле мындай белгилүү бир ставкам жок, мындай туруктуу бир ставка жок. Ооба. Бирок эми канча алып барасыз десе 500 деп коем. Демек, мындай сиздин сөзүңүздөн байкасак, сиз көбүнчө той ээлеринин дагы капчыгына карап түшүнүү менен кабыл алат экенсиз да. Пейилине жараша. Пейил. Капчыкка, пейилине, өткөргөн тойканасына жараша. И максатына жараша. Мисалы үчүн керектер бар максат мактаныш керек, чачылыш керек. Жакшы, анда ошондой максатта. Керектер бар айла жок. Элден чыгып калбаш үчүн жардам бериш керек. Өткөрүш керек. Өткөрбөсө намыс, коёнун өлү камыштан, жигиттин өлүмү намыстан бул. Намыс ал кишиге айла жок мындай ситуацияга киресиң, түшүнөсүң, кабыл аласың, жардам бересиң. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Эми сиздин азыркы учурда мынакей биз дагы азыр акырындан ушул тойго алып баруучулук кылып акырындан баштап жүрөбүз. Абдан жакшы алып баратасыздар. Көрүп атам. Анан ушул сиздин баягы кеңеш сурап, негизи баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деген сөз бар. Анысы кандай, сиздин азыркы учурда чыгып келаткан жаш тамадаларга кандай кеңеш берет элеңиз? Кандай сунуштарды айтат элеңиз? Кандай сунуштарды издеңгиле, ачык болгула баарына, көбүрөөк талап кылгыла өзүңүздөрдөн. Анан кийин той ээси жана публика сиздерден күткөн нерседен көбүрөөк нерсени жасагыла. Мына ошондо силер баалуураак болосуңар, анан кийин кызыктуу болосуңар, көбүрөөк заказ болот. Ошол мындай күткөн нерседен көбүрөөк нерсе жасаш керек да, мисалы үчүн. Болгон ошол. Негизи азыркы учурда сиздин жаш тамадаларга оюңуз кандай? Азыркы жаш тамадалар көбүнчө иштеп атабы, сиздин купулуңузга толуп атабы же көбүнчө жалкоо болуп атабы? Мен эч кимди бөлүп көрсөтө албайм. Мунул жигит абдан укмуш кетти, же болбосо уникалдуу стили бар экен. Бар эле кайталама, жаттама, окшоштурма. Окшоштуруп эптештирме. Анын катарында мен деле бармын. Мен деле мындай укмуштуудай бул той сферасына чоң салым коштум деп айта албайм. Эми кайсы бир кызыктуу оюндарды же болбосо кызыктуу фишкаларды эске албаганда. Алардын саны өтө деле көп эмес, чын айтканда. Бирок чындап той сферасына же болбосо ушул тойго жаңылык киргизген жаштарды мен айта албайм. Көрө элекмин андайды. Баягы эле сөздөр, тиги байкесинен уккан эки сөздү чаптайт, тиги байкесинен уккан эки оюнду чаптайт, интернеттен көргөн эки оюнду чаптайт. Өзүнүкү чындап сен эмне алып келдиң тойго? Айтчы. Эмне үчүн анча акча сурап атасың? Айтчы. Ошончо акча турасыңбы десең, демек, кайталама жөн эле копиялар бул кызык деле эмес да. Демек, мен жанагы жогоруда айткандай, бул профессияда адашып келип алган инсандар да. Акчасына кызыгып. Демек, ал кишилер андан көрө башка бир жумуш кылса жакшы болмок да негизи. Абдан жакшы. Эң сонун кеңеш болду окшойт. Негизи көптөгөн ушул биздин эфирде көптөгөн ушул жаш чыгып келаткан тамадаларга бир жакшы кеп кеңештер болду окшойт. Азыркы кезекте биздин кичинекей чакан оюнубуз бар эле. Реквизиттер бар болчу, реквизиттерди алып алсак, бул жакта оюндун шарты мындай. Сизге сүрөт берилет. Сүрөттү давай. Сиз карабашыңыз керек. Сүрөттү карабашым керек. Карабашыңыз керек. Мен берген суроолорго карабай туруп жооп бере беришиңиз керек. Акырында карайбыз. Акырында сүрөттү карайбыз. Бул оюндун аты белек алгансыңбы деп аталат. Сиз ушул белек тууралуу болот бул нерсе. Сизге ушундай суроолор берилет. Эгер ошол нерсени алган болсоңуз же берген болсоңуз, бардыгын ачык жооп берсеңиз болот. Эң алгач, бул белек сизде азыр барбы? Бар. Азыр бар. Бар, балким бардыр. Кимден алгансыз бул белекти? Ата-энемен. Ата-энеңизден алгансыз. Бирөөнө бергенсизби бул белекти? Азмаз. Азмаз. Акыркы жолу качан алгансыз?
Бүгүн эле. Бүгүн эле алдыңыз. Ага. Негизи бул белекти кандай мындай күндөрдө эле ала бересизби же көбүнчө майрамдарда аласызбы? Айырмасы жок. Айырмасы жок. Бул белекти бат-баттан эле алып турасызбы негизи? Буюрса да. Ооба. Биз билебиз ушул үйлөнгөнсүз, жубайыңыз бар. Бул белекти жубайыңызга бергенсизби? Кээде бираз. Кээде бираз берип турасыз. Албетте абдан жакшы, көрүп койсоңуз болот эмне белеккенин. Оо. Албетте мунун баары тамаша болчу. Чындыгында элдердин жүзүнө жылмайып тартуулайлы дедик, бирок Урмат байке жоопторуңуз абдан дал келди. Аябай серьезный экенмин. Бул негизи баягы көздүн көгөргөнү. Фингал. Абдан жакшы. Урмат байке эми акыркы бир суроолордон болсун. Бул сиздин сүрө сизге белек, жаңы жылыңыз менен. Абдан жакшы. Акыркы суроолордон болсун, негизи ушундай нерселер айтылып келет экен, мындай алып баруучулардын тамадалардын арасында негизи ставканы түшүрбөш керек. Алып баруучунун эмгек акысы мынча болуш керек деп. Анан ошондой эле учурларда бир кандайдыр бир мындай ортодо келишпестиктер бар экен. Сен мынчадан алып барып атасыңар, андай алып барба депчи. Мисалы сиз азыркы учурда биз билишибизче 5000 сомдукта тамадалар. Аларга көз карашыңыз кандай? Тамаданын баасы кандай? Бул эме эркин экономикада рынок чечет да. Ошол суроо талапка жараша да. 5000 сом кээки тамадалар баасы 500 сомго да татыбайт да. Демек. Сиз тамаданын баркын эл өз эле элеп анан кийин жараганын чыгарып, жарабаганын чыгарбай коет. Бирок ошол эле маалда айтып атпаймынбы, биздин эл мындай кең пейил да, Айкөл да көл. Балат, колдоп коелу, эми жарайт деп коюшу мүмкүн. Бирок ошол эле маалда эгерде туруктуу түрдө бул кесипте калып иштейм дей турган болсо, анда бир эл таразалап эле өзүнүн баасын чыгарып коет, ошол баа менен иштеш керек, ооба. Бааны рынок көзөмөлдөп түзөп коет өзү эле. Ал эми демек сиздин оюңуз боюнча ал тамадалардын азыркы учурдагы ставкасы $500 же болбосо $1000 болгон тамадаларга эч кандай тиешеси жок. Суроону бир түшүнбөй калдым. Негизи ошол эгер тигил тамада 5000 сомдон алып барып атса, ал значит $500 же болбосо $1000 алып барып аткан тамаданы мындайча айтканда ставкасын түшүрүүгө мындай кандайдыр бир залакасы тиет экен да. Ошондой бир көптөгөн талаш тартыштар бар экен. Ошол залакасы тиеби сиздин? Залакасы тийбейт эч кандай. Айтпаймынбы, эл өзү эле элеп өзүнүн баасын өзүн таразалап эле чыгарып коет, мынча турушу мүмкүн деп. Мисалы үчүн бир болбогон тамада мондай бааны айта турган болсо, эл айтат, бара ойноп келчи деп. Ошондой эле да. Эгерде укмуш бааны айтып атса, суроо талап жогору болсо, айла жок, ошол киши көзүн карап, ошол кишинин графигине карап, тоюңду ошого ылайыктап түздөйсүң да. Себеп дегенде ал киши тоюңду сенин оюңдагыдай өткөрүп берет. Болгону ошол. Суроо талап жана жанагы сунуш, пикир, спрос, предложение. Бул жөнөкөй да, эркин экономика оңой эле. Анда эмес азыркы кезекте дагы кыскача бир жарнамага берели, андан соң биз улантабыз. Анда эмесе андан ары уланталы. Азыркы кезекте кийинки суроо Урмат байке, ушул негизи ачык эле моюнга алабыз. Сиздин оюнду жада калса биз дагы өзүбүздүн тойлордо өткөргөн учурларыбыз болгон. Ушундай өзгөчө идея, өзгөчө оюндар сиз көбүнчө каяктан аласыз? Көбүнчө өзүңүз чыгарасызбы же сиз кандайдыр бир жерлерден команда болуп иштейсиздерби же? Оюндардын негизи албетте ырчынын мындай алып жүргөн огу, аспабы ыр болсо, албетте тамаданыкы көп учурда анын сөзү менен, экинчи нерсе бул оюну да. Ошонусу менен кызыктырып, ошонусу менен убакытты толтуруп, ошонусу менен бир жакшыркай контент жасаш мүмкүн. Анан кийин оюнга
басым жасаш керек. Сөзсүз түрдө кызыктуу бир кайсы бир мындай кызыктуу нерселерди жаратыш үчүн албетте оюн керек болот да. Оюндарыбызды кайсы жерден кантип жаратабыз? Бизде бир эки авторубуз бар. Мына ошол жигиттерге мен кайрылам, мондай жакшы идея келди, ушуну жасап бересиңби мисалы. Же болбосо бир жакшы оюн көрсөм, аны мүмкүн болушунча адаптация кылам. Ал эле колдон которуп жасап салмай жок, сөзсүз түрдө биздин элге өтө тургандай болуш керек. Анан кийин адаптация кылам. Кээде албетте кичине адашкан болом, кээде окшошот. Анан кийин мындай бара оюндагы өзү мындай ашыкчасы алынып анан кийин жакшысы калат да. Бирок бир 2-3 ай өткөндөн кийин андан деле тажайсың. Ошон үчүн жаңысы кайра керек болот. Жаңысын издеш үчүн ошол эле интернет, ошол эле биздин жанагы алып баруучулардын чаттары, форумдары, андан тышкары жанагындай чет элдик программалар. Эми көбүнчөсүн батыш чыгарат эмеспи? Батыштын программаларын көрөсүң, карайсың, кайсысы ылайыктуу болушу мүмкүн, кайсысы өтүшү мүмкүн, кайсысын сен жасасаң болот. Же болбосо кээде отуруп, бир оюнду жасап атып, экинчиси чыгып кетет. Болгон ушундай мындай тажрыйба жасап анан оңолуп түзөлүп мындай бир кызыктуу бир формага келет. Ошол нерсени көрөсүң да. Бирок эң башкысы оюнду бир жакшы алып баруучу айтты эле бир форумда. Мен эгер эмне үчүн өткөрүп атам, түшүндүрө албасам, анда өткөрбөйм дейт да алып баруучу. Мен дагы ошол оюнду өткөрүп атканда сөзсүз түрдө түшүндүрмөсүн берем да. Эмне үчүн азыр ушул оюнду ойношубуз керек да, туруп эле жашынакай 2 жаштын тоюн өткөрүп атып эле, анан кийин силердин оюнуңарга өтүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө бир мындай себебин түшүндүрүп өтүш керек да, мындай далилдеп, бул оюн ушундай өтүп атат деген сыяктуу. Эми антип толугу менен мондай майдалап чайнап эмес, ошол оюндун маанисин да түшүндүрүп өтүш керек деп ойлойм. То есть болбогон эле бир нерселерди өткөрө бермеш керек. Кайсы бир деңгээлде бир маани ташыш керек, элге бир пайдасы болуш керек. Ушундай турбайбы деп бир жакшы маалымат алышы мүмкүн, же болбосо бир жерге алып калышы мүмкүн, күлүп алышы мүмкүн. Күлкү ден соолуктун мүлкү дегендей жакшы маалымат, күлкү же дагы бир нерсе. Бирок эч качан адамдын аброюна шек келтире турган эмес, уялта турган эмес, ыңгайсыз абалга келтире турган эмес, же болбосо үйдө кээ бир мындай ызчы оюндар мындай скандал, конфликтке алып келе турган да оюндар болушу мүмкүн. Аларды жок кылыш керек толугу менен. Баракелде. Саморедактура да. Өзүңдү өзүң редакциялайсың. Ошол. Баракелде, абдан сонун, эң сонун. Абдан жакшы, эң сонун эфир болду бүгүн. Мен негизи өзүмө эң керектүү нерселерди алдым десем болот. Эми ушул эфирди жыйынтыктап атканда, сиз менен болгон маекти жыйынтыктап жатканда ушул бир канча бир аз убакыт берели, той берем деп жаткан көрүүчүлөргө болсо, же болбосо келечекте тамада болом деп аткан болсо, ушуларга бир кыскача өзүңүздүн сунуштарыңызды, өзүңүздүн бир кеңештериңизди айта кетсеңиз болот. Тойду бериш менин оюмча милдет эмес. Бул максат эмес. Тойдун баркын жана өзгөчө бир кызыктуу атмосферасын сактап калыш үчүн сөзсүз түрдө аракет кылып, өзүңүздүн толкунуңуздагы бир команда боло турган инсаныңызды табыңыз дагы, албетте креатив, жаратмандык менен уникалдуу иш-чара өткөргөнгө аракет кылыңыз деп эмекчимин той ээсине. Ал эми жаш тамадаларга эгерде ушул тармак кызыктуу болуп атса, анда сөзсүз түрдө бул чоң эмгек жана бул оор, кыйын, ошол эле маалда кызыктуу жол экенин айта кетем. Жана баарыңарга ийгилик, жаш асабаларга алга. Абдан сонун. Дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз, урматтуу эке, убактыңызды бөлүп ушул бизге атайын биздин бүгүнкү эфирибизге, бүгүнкү маегибизге келип берип атканыңызга сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Анан урматтуу эке, ушул сиздин аягында негизи эле үнүңүзгө өзгөчө баа беребиз. Анан Тамада Event YouTube каналына катталабыз жана класс басабыз, лайк. Тамада Event YouTube каналына катталабыз, лайк басабыз, жазабыз, анан коңгуроonu басканды унутпаңыздар. Себеп дегенде биздин жашообуз өзү эле тойда. Сизге керектүү маалыматтар ушул каналда.